Сүйіктүү көрүүчүлөрүбүз, сиздер үчүн сонун жаңылык бар. Тактап айта турган болсок, Фрунзе ТВ каналы бир гана сиздерди маанайыңыздарды көтөрүбүздөн жакшы бир белек дагы ыйгарганга дапты. Тактап айта турган болсок, Феникс аттуу китеп Кылыч Исамамбетов айкебиздин калеминде таандык болгон сиздерге буйруп калышы мүмкүн. Эмне үчүн бул китепти окуп коюш керек? Анын бир жоп жөнөкөй себептери бар. Эгерде жашооңуздарда ийгиликтүү болом десеңиздер, анча-мынча кыйынчылыктарды оңой жеңгенди билгиңиз келсе, жана эң башкысы мотивация жетишпей жаткан болсо, анда бул китепти 100% окушуңар шарт. Кантип алса болот деген суроолор кызыктырып жаткан болсо, анда жооп жөнөкөй. Бизде азыр конкурс жүрүп жатат, эч кандай акча төлөөнүн кереги жок. Болгону гана ылдыйда мен ушул китепти эмне үчүн алышым керек деген себебиңиздерди ылдыйда жазып койсоңуздар болот. Жана бизде бир гана эле жеңүүчү болот. Эгерде каалоочуларыбыз өтө эле көп болуп кете турган болсо, описанияда турган Instagram баракчага кирип, ошол жакта да өтүп жаткан конкурска катышсаңыздар, бул китеп сиздики болушу мүмкүн. Ошон үчүн айта турган сөз өтө жооп жөнөкөй, билими күчтүү миңде жагат, андыктан чамдаңыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эгерде жарым саат убактыңыздар болсо, бош отуңуздар, отуруңуздар, жайгашыңыздар. Жана эстетикалык ырахат алып өтүңүздөр. Себеп дегенде бул бир гана YouTube'да эмес, деги эле кыргыз контенттин арасында эң жандуу, эң жагымдуу жана эң өзгөчө шоулордун бири болгон Бир Шеңгел шоусу жана бүгүн бизде конокто Аяна Касымова. Кандайсың, Аяна? Жакшы, өзүңүз? Жалпы көрүүчүлөрүбүзгө биз түшүндүрүп өтөлү. Бизде бүгүн формат өзгөчө болот. Бүгүнкү келген коногубуз тактап айта турган болсок, Аяна жалпысынан 5 ырдайт. Ал 5 ырдын бирөөсү гана өзүнүн репертуарынан болот. Эң алгачкы ырыңыз. Экинчи ырды өзүңүз тандасаңыз болот. Бирок ал деген башка бирөөнүн репертуарынан болуш керек. Рубрикабыз мага жарашат деп аталат. Ушуларды мен ырдасам мага жарашмак, же ушуларды неге мен жазган эмесмин, же болбосо мага көбүрөөк отурмак беле деген оюңуз болсо, ошону ырдайсыз. Үчүнчү, төртүнчү ырды бул жерде конвертке атайын сизге ылайыктуу жана анча-мынча ылайыксыз ырларды катып койгонбуз. Кайсы бирин тагып чыгасыз, аны албетте өзүңүздүн тандооңуз болгону гана кайсы ыр чыкпасын, ырдап беришибизге туура келет. Жана эң акыркысы, соңкусу 5-чи ырды сиздин өзүңүздүн тандооңузга коюп атабыз. Ал болсо дүйнөлүк хит деп аталат. Орус тилинде, англис тилинде, татарлардын тилинде. Кайсы тил билсеңиз, кайсы ыр жакса, ошол ырды тандап ырдап берсеңиз болот. Шарттар түшүнүктүү болуш керек, ошон үчүн. Түшүнүктүү. Сизден бир гана мындай суроолор берерден андан бир мындай өзгөчө бир рахат кылып алалы, эң алгачкы ырды болгалы. Биринчи ыр кайсы ыр болот сиздин атканыңызда? Эң алгачкы ыр бул Үч чындык деп аталат өзү. Талай Бейшеев деген сонун композитор, музыкант жазып берген мага. Аябай сөздөрү аябай сонун. Негизи адамзатка үч эле нерсе керек болуш керек. Бул байлык, өмүт жана бакыт. Ошол үч нерсе жөнүндө ыр. Баштадык.
бақытқа тоймайды адамзат, өмірге тоймайды адамзат. Жақсы болды. Браво. Сонун. Мен ойго атып кеттим адикте отуруп. Ооба, ушундай ойго ойго атып батырган кетейин ырда. кезде байкасам мен эле сиз деле кирип кеткен окшойсуз да. Бир колуңуз кетип барат, экинчи кол кармап барат. Негизи ырдап атканда ушундай манералар барбы? Өзүңүз билбей берилип кеткен мисалы колдор кыймылдатып деген. Бул жесттер негизи ар бир артистке жардам берет да. Мисалы үчүн бийик нотаны алганда колдор билбейм көтөрүлүп кетет. Ушундай контролдойсуң өзүңдү. Бийик нота келгенде колдор көтөрүп кетсе анда Бактияр Токторовдон. Негизи Бактияр Токторов байкем аябай мен эң жаккан шоу биздеги артистим болот. Албетте, мага да ар дайым жандуу үн менен ырдайт. Ар дайым ушунчалык берилип 100% берилет да жумушуна, аябай жагат мага. Тойлордон көп эле көрөбүз, аябай таң калам. Аппаратурага шылтабайт, эчтеке шылтабайт, келет ырдайт. Мен да билишимче сиз да ар дайым эле живой ырдайсыз. Эми эгерде аппаратура жакшы болсо, эгерде баары микрофон жакшы болсо, без проблем. Без проблем. Но жаңы эле көрдүк, сизде эми биздин шоу бизнесте көпчүлүк үндөрдү мындай айырмалап биле аласың да, а көбүнүкү окшош болуп кетет. Сиздики мындай тембриңиз өзгөчө. Сразу айырмалап. Биринчи болсо эле Аяна Касымова деп үнүңүздөн тааныса болот да. Анан сиздин жаздырган ырларыңыз азыркы учурда мисалы жаңылык адамзат аябай ойго толгон, мындай мааниси чоң. Ошол эле кезде ичине мындай дыкс жетишпейби дейм да силерге, ошол эле мындай. Ооба, баары эле айтат, сенин ырларыңа уктаса болот. Эми айтайын деп аткан, эмне үчүн тойскер жаздырбайсыз? Грубо айтканда. Мисалы байкашымча тойлорго орто сүрөтүңөн ырдап аттыңыз, анан батыштын жакшы бир популярдуу ырларын ырдап коесуз, а вот именно өзүңүздүн жокко байкашымча. Эми бул менин стилимде эмес. Негизи мен лирикмин көбүнчө. Бирок кандай ырлар деле бар. Бирок сиз уккан эмес окшойсуңуз. Так, ойлонуп калбайм. Жок, жакында эле бир ырым чыккан, восточный ыр. Сүй менен деп аталат. Баарына жагат. Тойлордо эле баарына жагат, билбейм. Сизге жете элек окшойт. Жакында жеткет окшойм да. Жакында кайсы числолордо тойлор бар эле? Аяна Касымованын бири барабыз. Так, анан экинчи ырда кайсыл ыр сизге өзүңүзгө көбүрөөк жарашат деп ойлойсуз? Башка ырчылардын репертуарынан. Негизи баары эле жараша берет. Негизи эле баарын эле жакшы көрөм. Көбүнчө ырларды деле ырдайм өзүм. Анда сизден бир сураныч болсун, жаңы эле лирик болуп кетти го, бир аз шаңдырак ырлардан эгерде репертуарда бар болсо, жактырган, ошолордун бирин аткарып берсеңиз сонун болмок. Студия тобунун ыры бар, сонун. Тик-тик-так деп аталат, ошону ырдап берсем. Сөзүн ачып алайын, жактан. Больше, чем тогда. Только как вернуть все назад. Я бы сказала, что я не права, и теперь не врут глаза. Без тебя ночью больше не нужно до утра. На краю стою одна. Без тебя в сердце только тишина для меня. Но я и не нужна. Тик-тик-тик-тик-так-так. Бьется сердце так-так. Без тебя никак не. Сердце рвется в такте. Тик-тик-тик-тик-так-так. Бьется сердце так-так. И не знаю, как мне снова твоей всей. Я все думаю, где ты сейчас, где твои шаги в темноте. Время словно хочет быть за нас, только мы уже не те.
капли без дождя. Нет тебя, не хочу я больше ждать, но любя, я пою одна. Тик-тик-тик-тик-так-так, бьется сердце так-так, без тебя никак не. Сердце рвется в такте. Тик-тик-тик-тик-так-так, бьется сердце так-так, и не знаю, как мне снова быть твоей всей. Тик-тик-тик-тик-так-так, бьется сердце так-так, без тебя никак не. Сердце рвется в такте. Тик-тик-тик-тик-так-так, бьется сердце так-так, и не знаю, как мне снова быть твоей всей. Снова быть твоей всей. мындай башына мындай ощущение болот да, прям жай келе атат, что-то ачыла албай атат, прям ындыган чыгып атат, туруп тик деген сразу чочуп кетесиң да. Ух, деп өзүңө келип акырдан. Жакшы, сонун бул сиздин жактырган ырларыңыздын бири. Ооба, бери. Биздин суранычтар боюнча шаңдыруу болду. Айттыңызчы, аңлай лирика ырларды көбүрөөк жакшырдайм деп. Кайсы жанрды ырдай албайсыз, же болбосо ырдагыңыз келбейт анча? Рок. Рок же рэп. Ошо, экөө эле. Рок же рэп, да, экөөнүн бирөөсү дейт. Кубанычтуу кабар бар. Бизде азыр бул жерде катылган ырлардын арасында рок же рэп жок. Жакшы. Сиздин стилиңизге бир аз дал келбеген ырлар бар. Ошон үчүн жалпысынан 5 эле ырды сунуштап атабыз. Ушунун арасынан экөөнү ырдашыңыз керек болот. Бул жерде 5 совсем башка тармактагы ырлар жана экөө бир жанрларды. Ачык айтып коеюн, арасында бир ыр бар, мен аябай күтүп атам, ошонун бирөөсүн тарып чыкса экен, ким билет. Тандай бериңиз каалаганыңызды. Ачайын, Ачасыз. Чтоб биздин көрүүчүлөр да көрсүн. Сүрөтүңө. Болбой эле, мындай эле жакшы өтүп атпайбы? Так, бирөө есть, достор. Сүрөтүңө. Да бир эметемби? Жок, муну ырдап өтсөңүз, анан кийин айтабыз. Чын-чындап келгенде эмне үчүн атып койдук? Сиздин кавер версияңызды укканда элдердин баары бир сыйра ох деп чыккан сол кезде. Ооба. Бирок ал минусовка студийный запись менен ушуну ар дайым биз гитара менен оккубуз келип жүрчү. Азыр көрөбүз. Жана албетте Сактады өзүң берген жалгыз сүрөт. Сакталып ошол койдум менде жүрөт. Тилектешиң тамашалап турганыңды. Неге сен түштүң экен күлүмсүрөп. Неге сен түштүң экен күлүмсүрөп. Күлкүңө шектүү карап күткөн жүрөк. Сезимге бир башкача ой түшүрөт. Өкүнөмүн сен кайрылбай кеткениңе. Калбай деп эч болбосо беттен бир Калбай деп
ырдай жүргөндүрсүң башкалардын жүрөгүнө башың жөнөп башкалардын жүрөгүнө башың жөнөп эгерде бири болсо менден бөлөк жетти деп сүрөтүңдү жертеме мен тытпайм күнөө сенде сүрөт эмес сүрөтүң жүрө берсин гүлүм сүрөтүң жүрө берсин гүлүм Кызыктуу суроо да. репетиция кылган деле эмеспиз. Жок, репетиция эмес, аянат билер эмес, бирок биз эмнегедир кааладык ушуларды. Менимче эң бир сонун эле болду окшойт. Азыр кошумча суроо берип өтөйүн. Эмне үчүн ушуларды? Себебин айтып өтөйүн. Сизге чейин көп ырдашты. Сизге чейин көп эле аткаруулардын түрүн көрдүк, батын жайын кандай. Бирок именно ушуларга эмне ошондой аранжировка менен ой келип кетти дейм да. Толтурлардын арасынан ушулардын жылдызы мындай экинчи жолу сиз менен кайра жанды. Студияга бардыңар. Жок, бул негизи ырдаганда эле оюм жок болчу. Атам үйдө отуруп аранжировка жасап, аяна могул ырдап көрбөйсүңбү деп сунуштаган мага өзү. Билбейм, атам аябай жагат. Негизи эле жакчы ушулар. Анан мен биринчи угуп көргөндө вообще жаккан эмес. Койчу, папа, ырдап эле коеюнчу. Эми бир жолу ырдап кой, анан не жүрө берет дейм, кереги тиет мүмкүн деп. Студияга барып бир эле жолу наушникти кийип, бир жолу бир дубль кылып жаздырганбыз. Анан мен болду. Анан мындай биринчи куплеттин отдельно жазбайм, бирөөнү бир жазганбыз, видеону дагы чогуу тартканбыз. Анан мен наушник чечип кетип калгам. Андан кийин алыр видео менен компьютеримде 2 ай турду го. Жөн эле турду. Анан мамам отуруп эми бир жака салып кой, жоголуп кетпесин. Биздин үйдө баары жоголуп кетет ата. Компьютердин эми бузулуп калат, өчүп калат эмелеричи, данныйлары. Анан мейли YouTube'га ырдып коелу деп ыргыткам. Анан эртең менен туруп эле жана Одноклассникке кирсем эле бүт жакта эле мен жүрөм. Ошондон кийин эле баарына билбейм, жагып баары эле угуп башташты. Эгерде мамаңыз айтпаса кирбей эле калмак экен ошол ойдон. Калып кетиши мүмкүн болчу. Ой жок болчу. Потому что мен сизди биринчи жолу көргөндө көчмөндөр оюнунун ачылышына мен өзүм жеке көргөндө бул насихаттарда ушундай фольклорный стилде ырдаганыңыз ошол деп эле койгом да. Анан туптур эле сүрөтүңө дегенде кетип атат. Мен дагы көрүп атам бүт эле жерде ошондой. Анан бир кезде эсиңизде болсо керек, по-моему, Жалал Абадка бир майрамга гастролдо барып калганбыз. Ошондо стадионго чыгып сиздер ырдап атасыңар жакта бар, бул жакта ошол болмойт. Ошол как раз популярность прям тучоксуна чыгып калган кезде болчу да. Вообще мен оюмча каверлерден кайра жандандырып ремикс кылгандардан сүрөтүңө анан торгоюм аябай жакшы болду окшойт да. Менимче дагы. Ооба. Так, жакшы. Эми болду, башкарыңыз салган эмеспиз, чын айтам. Дальше уже кимди кандай ыр түшөт ошонун баарын уже өзүңүздөн көрүңүз. 4 конверт калды, 4-төн бирөөсүндөн кайсы бирин тандасаңыз, ошол бирин алып чыгып. Так, эми биринчи конвертти тандайлы. Эмне болду экен бул жакта? Так, бул конвертте Мирбек байкемдин ыры экен.
Gündör жаңырат. Gündör жаңырат. Günüsüz bir sağınat. Güdüp zarıgat. Görgündö gözde çağılar. Sürdü barıştan, suyup alıstan. Sürüdün karam çalınat. Oylar jarışkan. Kurca balışkan. Oh, ay ay asıl cansın ay. Aydın nurunday canıp durdun ay. Oh, ay ay asıl cansın ay. Ayday jarkıray azdım kalkılap arsız sezimdi. Aytırбай жигит сезмедим азгыра бердим ардайым анын элеси ажылдап күндөр алдыга сүрөт айдагы сүйүк кемеси кагып канатын baktın tabasın. Oh, ay ay asıl cansın ay. Aydın nurunday canıp durdun ay. Oh, ay ay asıl cansın ay. Aydın jarkıray azım kalkılar. Aydın nurunday canıp durdun ay. Ay 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 ay. Aydın nurunday canıp durdun ay. Ay 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 ay. Прям ностальгия, вот 7 класс, Nokia 6300. Айтпаңыз. Bluetooth'tan өткөргөн ырлар, иши кылып. Дисктер да бар, асарты Хит-парадта биринчи жолу чыккан. Есимде. Чыккан? Жок, хит-парадта чыккан. Ырбы? Ошо ырлар. Мындай крышадан басып өттүк. Тиги кызды канча бала сүйүп жүрдү экен, билбейм. Иши кылып сонунар биздин каткан сырларыбыз ушул эле болчу, экилерибиз, экөөнүн тең ырдап бүткөнгө жетиштиң. Эми соңку дүйнөлүк хит аттуу рубрикада сиздики кайсылар? Жаңы чыгып келген артист аябай мага жагат. Dua Lipa. You call me all friendly, tell me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. So if you think I was born yesterday, you would got me wrong. So I cut you off, I don't need your love. 'Cause I already cried enough, I've been done. I've been moving on since we said goodbye. I cut you off, I don't need your love. You can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. So say you're sorry, but it's too late now. So save it, get going, shut up. 'Cause if you think I get about you now, no boy, I don't give. I remember that weekend when my best friend caught you creeping. You blamed it all on the alcohol. So I made my decision, 'cause you made your bed, sleep in it. Play the victim and switch your position. I thought I'm done. So I cut you off, I don't need your love. 'Cause I already cried enough, I've been done. I've been moving on
Since we said goodbye, I cut you off. I don't need your love. You can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You say you're sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. 'Cause if you think I care about you now, but boy, I don't give a fuck. So stop trying to get to me. I say you begging on your knees, but boy, I don't give a. So stop trying to get to me. Get up off your knees, boy, I don't give a. Try you. No, I don't give a damn. You keep reminiscing back when you were my man, and I'm over you. Now you're all in the past. You talk all that sweet talk, but I ain't coming back. I got you off, I don't need your love. You can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. I'll tell you why. I say you sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. 'Cause if you think I care about you now, then boy, I don't give a fuck. Бир 3 мүнөттөн ичинде трагедия болуп кетти. Нөкөттө көрүшүп кетти. Кolo урушуп анан Ажырашып кыз кетти. тарынып. Аны мен түшүндүм, колум монт атканда уже түшүнөсүң да, кыздар, сен мен кимсиң дегендейчи, мындай как ты будешь жить без меня деген. А так мындай веселый ырдай болгон, бирок трагедия туруп өзүнчө урушуп кетет туруп экөө. Жакшы, Dua Lipa'нын ырды десе. Сонукен буга чейин укпапмын, угуп туруш керек экен, особенно кыз менен урушуп кеткенде. Жакшы, эң сонун айтылгандай эле 5 ыр күткөнбүз, 5 ырды аткарып берди. Да, бир жолу баса белгилеп кетейин биздин көрүүчүлөрүбүз үчүн, бул эч кандай даярдык жок, жандуу үн менен, бир эле попытка менен, орусча айтмакчы, бир эле мүмкүнчүлүк, кыргызча айтмакчы, бир мүмкүнчүлүк менен эле ырдалган ырлар болду. Ошон үчүн албетте өтө көп, орусча айтмакчы, критикага албайбыз. Бирок критикалап турганда эле бир да көрүүчү жок болуп болуш керек, себеби 99% биздин көрүүчүлөрүбүз менин макул болот. Аяна Касымова биздин эстрададагы эң бир өзгөчө үнү бар, эң бир өзгөчө тембри бар. Аткаруучу кыздардын бири. Ошон үчүн келип бергениңиз үчүн Чоң рахмат. чоң рахмат. Аяна прям мен жыргадым, элдер албетте жыргаган болсо комментарийде жазып коюшат. Аяна молодец деп. Ал эми биздин көрүүчүлөрүбүз менен туптура бир жумага кош айтышабыз. Бир Шиңгил долбоору мындан ары сиздер менен жарым жыл бою буюрса эфирде бир болобуз. Ар жума сайын бир убакта калтырбай көрүп туруңуздар жана кайсы ырчылар келишин каалайсыздар, ошону ылдыйга жазып койсоңуздар болот. Азыр болсо мен силер менен кош айтышам.